Күндөн күнгө эле абал курчуп кетип атат го. Не кылышты эле билбей калдым, ачыгын айтканда. Уже семьямы Кыргызстанга жөнөтүп берейин десем, уже авиарейстер да бүт жабылып, границалар да жабылып атат экен. Эми башка түшкөнүн көрөбүз де, майла жок. Күндөн күнгө эле туш тараптан бүт наркылар ал жактан чогултуп, булар бул жактан чогултуп. Өтө жанагындай курч абалга келип калды туугандар. Өтө курч абалга келип калды азырчы. Эми үчүнчү дүйнөлүк башталып кете турган болсо жаман эле болот чындап. Жер дагы бир астын-устун болот да. Башыма даже эч нерсе да келбей калды акыркы күндөр. Ой басып эле ошо эмне кылам? Каяка койсоң эле Украина, телефон жаксаң эле Украина, телевизор жаксаң эле Украина болуп атат. Эми Кудай деп жакшы үмүт кылып отуруп турабыз. Башка эле жок. Эми азыр эң эле безопасный место бир жагынан Москва болуп атат. Анан эң эле опасный жер дагы бир жагынан Москва болуп атат да. Азыр бүт дүйнөнүн бардыгы почти что Россияга каршы болуп атат да. Эми Россияны жеңе албаса деле өчөшүп жанагынтип согушабыз деген болсо эми жеңе албаса дагы бир дүйнөнү аңтар төңтөр кылышат да. Ошол жагынан эле кыжалат болосун да. Просто эле жанагы мирный жителдер өлөт. Башка болот. Ушундай туугандар. Акыркы күндөр ушундай болуп атат. Баарын эле ошондой болуп атат болуш керек деп атам. Деп көчөдөн карасаң эми паника кылгандай эмес элдер. Бирок все равно ичинен ой басып атат да бүт баары. Продукт кымбаттайт деп атат. Бүт бар жок жабылып атат. Бүт американский завод, анымынлар бүт жабылып атат. Макдоналдс башкалар бүт жабылат экен дейт. Эми жабылса деле аларсыз деле тирлик өтөт. Просто эми жанагынтип ой басат экен да адамдычы. Ладно, эми көрө жатарбыз. Эмне болорун. Бүгүн 14-число. Понедельник. Здравствуйте. Туугандар, Атаман паркын эсиңерге сала кетейин. Эгерде доставкада, таксиде, грузовой доставкада иштей турган болсоңор, анда Атаман таксопарк колдонобуз. Документтерди даярдап берет, таксиге керектүү нерселердин бүт. Проценти дагы аз, акчасын жымайт дегенде процент албайт. Номерге чала бересиздер, визиткасы могу жерге калтырам. Здравствуйте. 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 На Лабочкина, да? Да. Яндексте минималкасы көтөрүлүп калганбы дейм да. Вообще 150 рубль деп заказ кылгам жок. Эртең чыккандан беричи. 5 минут нар жака, 4 минут бер жака, 175, 190, 200 ушундай заказдар болду. Минималкасы көтөрүлүп калган бирөө болсо Яндекстинчи. Жакшы болот эле, кичине көтөрүлүп калса минималкасы. И так иш аз болуп атканда, кичине болсо дагы. Эми 10 рубль болсо деле кечке чейин кыйла чогулуп калат, ошол делечи. Эгер 10 рубльга көтөрсө делечи. Так, саат 9:30 болуп калды. Канча заказ кылдым? 4-5 заказ кылдым окшойт уже. Так. 4 заказ кылдым, заработок 540 рубль деп. Туугандар, уже Instagram окончательно уже иштебей калды. Менде вообще иштебей атат, силерде кандай болуп атат билбейм. Ошондуктан колдон келишинче Telegram каналга каттала беребиз. Видеонун астына описанияга калтырам. Ссылкасын ошого басып элеп, сразу подписка боло бересиңер. Здравствуйте. Так, туугандар, саат 12 болоюн деп калды. Заработок 2000 рубль. Обедке чейинки убакта эң жирный заказдардан бирөө могул болду. 1358. Нормальный заказ болду. Путилковадан Ленинский проспект алып келдим. Кичине коэффициент менен берип калды Кудай жалгап. Анан жолдо келат туугандар. Азыр бир машинанын аркасында аренда шок
Арттай жашайт. Мен бурайын көкмелер ушинтип. Так, бир машинанын аркасынан көрүп калдым. Шок. Аренда такси 800 рублей депчи. Же могу башталган кризистен болуп атабы, же бул вроде жаңы машина эди да, Rapid'тен жаңысында 2021-деги машинанын аркасында жазылып турат. Шок цена 800 рублей аренда деп. Билбейм бул эмнеге мындай болуп атат. Же действительно аренда арзандап атабы, же эмне билбейм. ВКонтакка киргизип койдум, көргүлө чалып эгерде кызык боло турган болсо туугандар. И ВКонтакка дедим го, Телеграмга. Эмне дейм? Daha bir жаңылык туугандар. Международный рейстер токтоп Шереметовада. Терминалды жабылыптыр. Эми ситуация жанагы карантинден дагы ооруду окшойт. Там аэропорттор иштебей. Аэропортко акыркы күндөрдө эле барбай калдым, 3-4 күндөн бери вообще-ч. Эмесе бир күндө сөзсүз 1-2 жолу барчу элем. Аэропорттор уже токтоду окшойт. Кыргызстанга да рейстер токтопту дейт уже. Билгендер болса керек уже. Ушундай болуп атат туугандар, эми тынчып эле кетсин деп турабыз, тынчып эле кетсин. Айла жок башка. Москвада школдун эмнеси жакшы экенин айтайынбы туугандар? Бул жерде балдар сабакты бүткөндөн кийин школдун ичинен вообще чыкпайт, подохраняемый. Качан өзүнүн родительдери келип алып кетмейинче школдон чыгарбайт. Ошонусу жакшы экен. Анан Кыргызстандагыдай балдар школдон кала албайт. Кой багып калдым эле, анан бала карап калдым эле, уктап калдым эле демей жок. Как положено мектепке барышат. Күнүгө барышат. 1-2 күн, 3 күн подряд калса эле болду, отчисление. Школдон чыгарат туугандар. Ошонусу жакшы экен, билими жакшы. Бере турган образованиялары жакшы. Бул жака жанагынтип келип неме болуп калганда балдар тем более жаш үчүн тез эле бүт бар жокто өздөштүрүп кетет экен. Бар жокту билип, кош ойношуп, таанышып, сүйлөшүп эле. Ошонусу жакшы экен. Балдарыңарды алып келип окутсаңар, закон позволяет этет экен. Любой государствонун балдары келип окуганы имеет право экен туугандар. Булар обязан экен еще алганычы. Обязан экен. Бүт документтерди алдырып, справка, аны-муну ушу жанагы прививкалары бар, ошолорду алдырып эле алып келип өзүңөрдүн районуңардагы эле школго жана биринчи жана тияк ана место жок, аны-муну деп эле жакшылап издеп барып урушуп чотко орусча сүйлөп эле жеткирсе балдар алат экен. Бул жерде билими действительно Кыргызстанга караганда кыйла жакшы экен, балдар жакшы окуйт, калбайт школдон. Ошондой туугандар. Эгерде балдарыңарды алып келип окутам десеңер, пожалуйста. Алып келесиңер, школго бересиңер. Эртең менен алып барып, сөзсүз алып келесиңер. Канчанчы класска чейин деди? 5-5 класска чейин деди, же 4 класска чейин ушинтип родительдери алып барып алып келип турат экен, үй алысыраак болсочу. Теги жакын эле болсо деле ошондой экен. Родительдери өздөрү алып барып алып келет экен. 5 класстан кийин анан өздөрү барып өздөрү келип калат экен. Ошондой туугандар. Азыр баламы школдон алып алып таштап коюн, анда шулантабыз. Ну чё, как там, каракаш балам? Ой, мама, пап, я не люблю. Ага, чё, не любишь? Страшная она как. Страшная? Да. Папа, там хорошо сидит? Да.
Каракаш откуда была? Из Кыргызстана. Кыргызстана? Да. Как вообще зовут ее? Как зовут ее? Асенат. Асенат? Да. А зачем вам это все подробно? Уточнить, что было? Что в будущем тебе подходит, не подходит, мы же должны уточнить всякие это. Нет? Я только женю, чтобы маме она помогала и за маму, и за папу. Да? Я буду как Бекабам занятым человеком. Рано ходить, буду зарабатывать Молодец. по 100 тысяч в день. И это будет, я буду миллионером. Молодец. Жеңем шықты. Здравствуйте. Матросы железника? Ага. Bu таза soy koyup çıksa bu. Ayal kişi okşaydı desem erkektir o ya. Ne güzel. Так, дальше кеттік. Күн жылып болгон сайын күндөн күнгө ысык абы жалкоолуп кармап эле такыр ишке кол барбайт го. Ныксырап эле ушу үйгө барып жаткым келет да ушу. Погодадан да болот окшойт, резкий уже мына потеплениядан кийин что-то ныксырап эле үйгө барып жаткым келет. Так, кеч саат почти 5 болуп калды. Бүгүн +4 аван температурасы. Так, шамал жок, тып-тынч. Так, аз бир заказ түштү. Каяка дейт? Маршала Конева дейт. Конева. 15 минут экен. Здравствуйте. Добрый день. Что Здравствуйте. туда не заезжать, Ага. крутиться. Академика Бакулева, да? Да. Хорошо. Бүгүнкү күндүн эсебинен экинчи жирный заказды алып келдим. Так, 12 заказ кылыптын общий уже. Экинчи жирный заказ бүгүнкүгө 881 рубль болду. 45 мүнөттө алып келдим. Так, азыр домой коюп койдум. Юго-Западка келип калдым, метро Юго-Запад. Бул жерде да өтө көп биздин жердештер, кыздар өтө көп жашайт. Так, азыр домой коюп койдум. Көрөлүчү. Шереметовага берип калабы экен, бирок уже терминалды жабылыптыр. Международный рейстер полностью почти токтоптур. Билбейм эми. Аэропортсуз таксини элестетиш деле кыйын. Кантебиз деп ойлонуп турам. Туугандар, дагы бир жакшы жаңылык. Бүгүнкү күндөн баштап масочный режимди полностью отменять эттир Сергей Собянин. Ошол общественный жерлерге, бизнес-центрлерде полностью отменять эттир.
Эми зорго маска карантинден кутулсак эми монтип согуш башталган жаман болот да. Здрасте. Здравствуйте. Хамовническая, да? Хорошо. Здравствуйте. На Кутузовский проспект, да? Хорошо. Здравствуйте. Şu oruslarga taң калам да. Согуш болобу, карантин болобу вообще кызыктырбайт. Ресторандарда чашкасын айлантып, жана көк чай ичип, жамбаштап отургандай эле буларгачы. Вообще ой деген жок да. Так, аз дагы бир заказ алдым. Генерала Глаголова. Октябрьский поледан дальше ушундай көстөрө 41 мүнөттө 11 километрге. Здравствуйте. Генерала Глаголова, да? Да, 30. Ага. KFC'den жеп алдыңар билет тугандар. Все, KFC дагы жабылып тур. Азыр Октябрьский поляга келип, аны муну шам-шум этип алайын десем, KFC дагы жабылып тур уже.